Нарын, Кочкор райондор, Бишкектен да спасательдер келип ушу ишти уюштурдук. 100дөн ашуун, 106, 107ге чейин жетти адам санычы. Азыр бүт бажат карап чыктык. Калган визуальный контроль күндө келип туруп издөө иштерин азыр Жумгал районунун башчысына, Жумгал районунун спасательдерине дайындап не кылып атабыз. Издөө иштери токтобойт эже. Ушундай отуруп, ушундай эмеде сөз табууда кыйынга турат экен, айланайындар эмне демекмин. Барыңарга биринчиден ден соолук, бөөдө кайгы, бөөдө кырсыктан, табигаттын таш боор кырсыктарынан тышкары болуп, ишиңерге ийгилик берип, ар бириңердин үй бүлөлүк бакытты алай болсун. Ушу бизге жардам берген бардык МЧСтин, МВДнын, Баңгизаттын, айыл өкмөт, айыл жергесиндеги тургундардан баары тууган, туушкан. Анан кийин эң негизгиси бизге чоңураак жардам берген ушу Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги болду. Колдорунан келишинче жардам берди. Анын мотивациясы мындай. Мотивацияны кыргызча кетечи элем. Колдогондору гана биз үчүн дем күч берди деп ойлойм да. Болот, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деген сөздөр мынтип отурган кишиге аябай чоң жардам экен да, чоң үмүт экен да айланайындар эми. Мурдагы башындагысын чын эле булардын деле кереги жокко деп ойлогом. Андайды ошол көрүп, билип туруп, анан кийин чыгардык аны деле. Анан эми ажообузга да чоң рахмат. Мени бир кайрылуумду бардык элге жеткирип, силерге окшогон балдарга жеткирип, ушинтип биздин кайгы капабызды тең бөлүшүп, жардам берген бардык халыкка чоң ыраазбыз. Анан үмүтүбүз биринчи Кудайдан, экинчи силерден колуңардан келишинче жардам берип, өзү айтып калчу, патриот болгула деп, такай ушинтип турчу да, давай патриот болобуз деп, ансаганда патриот болгула. Келип алып эле кетип калганды койгула, колуңардан келгенинче иштеп, патриот болгула айланайындар. Өмүргө рус ошол барсаң аман бар, аман кел, кайда болсо аман жүр, жолуң ачык болсун, ишиңерде ийгилик болсун. Не дейм анда айланайын.